Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин менчигин китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто китеп десе эле ушул инсандардын жүзү азыр баардыгыбызга баягы тартылып турат. Бүгүнкү конокто ошол бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири, негизи эле Кыргызстандын жаштарына аябай өзүнүн билим жаатында көп аябай зор чоң эмгегин кошуп келе жаткан жаштардын бири Эрлан Исмаилов болмокчу. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Рахмат. Айтсаңыз, кандай жаңылыктар болуп атат, эмне иштерди кылып жатасыздар азыркы учурда? Рахмат. Биз болсо азыр акыркы жаңылыкты күтпөй жаңылык жаса дейт го. Жыл ичи 2020-жылдын аягы болуп атат. Биз ушул декабрь айында ушундай күнүгө тынымсыз анан үзгүлтүксүз иштеп, кээде 2-3 чейин иштеп кылып атабыз. Албетте бул иштердин баары эмнеге байланыштуу иштер дегенде, сөзсүз китепке байланыштуу иштер. Өзүңүз жакшы баса белгилеп өттүңүзбү? Китеп жаатында деп биз ушу бир адамдан бир китеп долбоорун жетектеп иш алып барып келатабыз. Ушул долбоорун алкагында жер-жерлерде китепканалардын ачылышы, жаңы китептер менен камсыз кылуу, ошондой эле интеллектуалдык оюндар, китеп багытындагы бир катар иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Кечээ жакында эле ушу долбоордун башталганына дагы туура 3 жыл болуп калыптыр да, билбей элечи. Ошону белгилеп дагы баягы жыйынтыктарын белгилөө үчүн Атайын Саамбеков университетинин чоң залында студенттерди ошол жер-жерлерде окуп келген биз баргандагы 9-10 класс окуучулардын баардыгы 1-2 курс болуп Бишкекке келиптир. Анан китеп окуган чын эле пайдалуу экен, пайдасыз бекен, ушу долбоордун пайдасы тийдиби, тийген жокпу, окуган кандай экен деген жөнөкөй эле форматы жөнөкөй болду. Анан ошол окуучулар биз барып жер-жерлерге барып семинар өтүп жүргөн болсок, алар менен пикирлешип жүргөн болсок, бизге ошол окуучулар, студенттер келип бизге сүйлөп беришти. Чындап карап отуруп сыймыктандык. Эгер ушундай бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып жүрүп, ушул китептерди жеткирип, китеп ташып иштерди уюштуруп жүрүп, эгерде бир эле баланын жашоосуна таасир этип, бир баланын ою өзгөрүп, бир баланын жолу өзгөрүп, бир баланын максаты пайда болуп кала турган болсо, ошондон пайда таап кала турган болсо, ошол биздин эң чоң жеңиш болот дегенбиз. Бир эмес, мындай балдар жүздөп саналат экен. Бизди ошол кубандырды. Жакында эле Ак Сууга барып келдик. Кереге Таш айылында китепкананын ачылышы болду. Нарында, Шоро, Актала деген айылдарда китепканалардын ачылыштары болду. Буюрса мына жакында Өзгөн районуна китеп тойго баргантабыз. Алай районунун Кабыланкөл айылына барабыз. Мурда китепкана ачылган, ошол жакта кайрадан китеп окуу конкурсу болгон. Ошол окуучуларды, жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи болот. Куттуктайбыз, 3 жыл болуптур менчигин китеп долбоорун. Анан баягы эме болот эмеспи, мисалы ырчылар болсо, бирөө ырдаса, ал баягы канчалык аны эл тааныган сайын баягы жылдыз болуп, көчөдөн элдер аны таанып, автограф алып, ушундай сыяктуу болот. Анан сиздер дагы баягы ырдабасаңыздар да ушу пайдалуу жаатында кыдырып атасыздар. Анан бир көчөдөн таанып, мен сизди көргөм, рахмат, ушундай китепти таратып, жайылтып жатканыңыздарга деген учурлар болду. Биз эми анчалык популярдуу болуп атактан күтүп кеттик дегенден алысмын, бирок ошол окуучулар, студенттер жолдон көрүп калып, учурашып калганы, анча-мынча машина айдап баратып жеткирип койгону, анча-мынча эмне жардам керек деп чай ичиңиз деп чакырып калганы, жолугуп калганыбыз мени кубандырат. Эми андай учурлар көп эле бизде. Эми кандай десем, ошол баардыгы окуган балдар, илимдүү, билимдүү жигиттер, анан алдай жигиттер кайсы жактан жолуктурабыз? Албетте китепканалардан, семинарлардан, университеттерден, анан кайсы жерде Бишкекте бир жаңылыктар болот го, семинарлар, интеллектуалдык оюндар, ошол жерге барганда көбүрөөк кезиктиребиз. Анан алар мени кезиктиргенге караганда, мен ошолорду кезиктиргеним мени кубандырат. Ошолорго сүйүнөм. Карачы кечөөкү балдар ошол жерге келип калганы, мына кечөөкү эле окуучу болуп жүргөн балдар университеттердеги студенттик советтерге киришип, иш-чараларды өткөрүшүп, алып баруучу болуп, бири поэзия окуп, бири конкурска катышып, бири уюштуруучу болуп жүргөнү бизде дагы кийинки иштерди кылганга, дагы ушундай жакшы максаттарды койгонго ошол жигиттин балдар, ини карындаштарыбыз бизге чыктандырып турат.
Бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби ошол кайсы китепти жакшы көрүп окуйсуз, жашооңузда сизге кайсы китеп таасир этти? Негизи эле көп эле китептер жакшы көрүп окуйбуз, таасир эткен китептер көп, эми ошолордун бирин айтып берсеңиз. Эмне себептен окуп калды элеңиз, кантип кызыгып калдыңыз, кимдин сунушу менен окуп калдыңыз ал китепти? Бирөө данышмандан сураптыр. Адам өмүрүндө пайдалуу канча китеп окуса жетиштүү болот десе 10 китеп деген экен. Бирок ошол 10 китепти табыш үчүн миңдеген китептерди окуп чыкканга туура келет деп айткан экен да. Мен дагы айтат элем, мындай ар бир китеп пайдалуу, ар бир китептин пайдасы бар, ар бир китеп максаттуу жазылат. Анан бир китепти жакшы деп, бир китепти төмөн деп айткандан алыспын, бирок бүгүнкү күнү мен азыркы учурларда аябай таасирленип, кызыгып, өңүлүп, көзүмдү үзбөй окуп аткан китептердин катарын айтып өтөйүн. Буга чейин бизде өзүңүз деле жакшы ошол китепти окусаңыз керек. Маркумдар үнү деген китеп чыгып калбадыбы? Көчкөн Сактановдун ошо тарыхый көркөм романы. Ошол китепти биринчи жолу колума эски вариантын издеп жүрүп, аны Бишкектен таппай, анан Айылга барып, Айылдык китепканада саргарып, барактары айрылып, анан майда шрифт менен жазылган китеп болчу да. Ошону алып окугам. Бул эми биринчи жолу окуган китеп эмес, эми ошол китепти биринчи жолу колума алып, мындай өзгөчө таасир болгон да. Ачып баракта окуп чыгып, мына ошол жердеги белгилүү мына сүрөтчү кооперативдин өмүр таржымалы аркылуу биздин ошол кездеги 1937 жылы мына курман болуп кеткен биздин мамлекет негиздөөчүлөрү же болбосо элдин элитасы, интеллигенция өкүлдөрүнүн бейнеси, алардын өмүр жолу, тарыхы, жашоосу, кыйналганы, Кыргызстанга кылган кызматы, өздөрүнүн жаштык курагы, студенттик курагы жөнүндө сүрөттөлөт го, кереметчи. Ошол жерде Кыргыздын залкар инсандардын аты жөнү баяндалат. Ошол жерде инсандардын катарынан айта турган болсом, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Иманалай Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Баян Исакеев, дагы Төрөкул Айтматов, Кыргыздын көрүнүктүү төбөлдөрү, журт жакшылары, эл башчылары ошол китепте баяндалган. Бүгүнкү күнү ошол биздин мамлекет негиздөөчүлөрүнүн катары болгон Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы ага кулай туңгуч интеллигенциянын эл агартуучу деп айтылат. Биздин ошол кезде биринчи билим берүү министри десек болот, Касым Тыныстанов. Ошол инсандардын өмүрү мага аябай кызыктуу болуп баштады да. Буга бир себеп түрткү болуп калды. Бул инсандарды мектеп курагында адабият сабагынан окуйбуз го. Касым Тыныстанов 1901 жылы төрөлгөн, Ысык Көл облусунун Түп районунун Чырпыкты айылында төрөлгөн. Анын чыгармалары 37-жылдары, 38-жылдары болгон репрессиядагы курманда болгону, анан кийин 50-жылдары акталганы жөнүндө эле анан чыгармаларынан үзүндүлөр айтылып калат. Кийин ушул инсандардын өмүр жолу мага аябай кызыктуу болуп баштады. Эмне дегенде, биз студенттер болуп, ошо Ата бейитке барганда, ошол жердеги инсандардын өмүр жолу, ошол инсандар жөнүндө кийин Ата бейит тууралуу документалдык фильм көрүп чыгып, кадимкидей көзүмө жаш тегерен ыйламсыратканда, ошондон кийин анан Касым Тыныстанов жөнүндө окугум келип, ошонун өмүр тууралуу Жусуп Абдрахмановдор жөнүндө окудум. Мен бүгүн ушул мен сүйгөн китеп долбооруна Чагылгандын көз жашы Самсак Станилиевдин калемине таңды. Ошол автор Чагылгандын көз жашы деп Касым Тыныстановдун бейнесин ачып берген. Ошол китепти окуп чыктым. Мага өзгөчө таасирлетти. Анткени бул инсан агартуу агартуу жаатында Ополтодой зор салмошкон инсан. Ошол инсандын тарыхы, ийгилиги мени кызыктырды. Бизде кийинки жаштарда дейбизби, же кийинки буундарда баягы мотивация десе эле, үлгүлүү инсан десе эле, биз ушул чет элдик мотиваторлордун, кайсы бир бизнес өкүлдөрүнүн китептерин эле алып, ошолордон эле үлгү тутуп калганда учурлар кездешип атпайбы? Биздин өзүбүздүн үлгү ала турган, тарбия ала турган, шыктандыра турган китептер бар. Алар ушул бирден бири Касым Тыныстанов деп айтсак болот. Бул ошол кездеги кыргыз коомундагы
туңгуч билим берүү министри болуп далай жаштарды окутканы айтылат да. А мен ошол китеп жөнүндө токтоло турган болсом, бул китеп тарыхый окуялар менен коштолгон, тарыхый фактылар менен көркөмдөлгөн китеп экен окуп чыкканымда. Чыгарманын ичинде ошол Касым Тыныстановдун өмүр таржымалы аркылуу биздин интеллигенция, ошол эле ошол учурдагы эл агартуучулар Ишеналы Арабаев, Кусейин Карасаев, Зияш Бектенов, ошол учурдагы Касым Тыныстановдун замандаштары сүрөттөлөт да. Биринчи мен окуп чыкканда ушундай эле тетиги борбордон алыс жерде төрөлүп, максат коюп, кыялданып, ошол студент билим алып калып, андан кийин алар кыргыз казак агартуу институтунда окуп, анан кайра ошо Касым Тыныстанов ал мындайча айтканда азыркы тили менен айтканда бул инсандар орус тилинде да, кыргыз тилинде дагы мыкты кат-сабаты жоюлган инсандар болгон. Анткени жаза да билген, айта да билген, сүйлөй да билишкен. Азыркы тили менен айтканда Ташкентте окуп атса Касым Тыныстанов чет өлкөдө окуп келди деген сөз да. Студент болуп келип, арабага түшүп алып, анан Бишкектен тиги Караколго барат да. Караколго барса Сыдык Карачев баштаган Кошчулар союзу түзүлүп, анан жаш командада, агартуучулар командасы болуп, Касым Тыныстанов аларга кыргыз казак университетиндеги үйрөнүп келген сабактарын, билимдери менен бөлүшүп, анан эл аралап, баягы адабияттарды, илимий изилдөөлөр жүргүзүп, эл оозундагы чыгармаларды жыйнап, Касым ошондой иштер жүргүзүшөт. Анан ошол кездеги жаштар биригип алышып Караколдо баягы финский үй деп коет го, ошондой үйдө бир китепкана ачабыз деп, ошондо орус адамдардын аты эсимен чыгып атат. Аракет кылышат да, анан китепкана ачылбай калат. Анан кийин Касым Тыныстанов, ошонун замандаштары, ошол чыгармадагы Сыдык Карачевдер болуп, ошол китепкана ачышып, анан жайкы каникулда болсо алар кетпей эл аралап, ошол жаштардын билим таанытабыз, кат-сабатын жоебуз деп окутканы. Андан кийин келатып, ошол Касым Тыныстанов Бишкекке келатканда ат араба менен келет да. Жолдо катары келатып, анан аксакалга суроо берип, аксакал сиз кандай жашап атасыз, эмне кыласыз, жолуңузга жетеби, канча күн жол жүрөсүз, канча акча табасыз, эмгек акыңыз кандай болот десе, анан ошондо баягы ат арабада коштоп бараткан аксакал айтат да, балам сен карачы, мен ушундай билимдүү жаштарды көргөн сайын ушунчалык мен кубанам, силер буюрса ушул өлкөбүздүн келечеги болосуңар деп баягы коурашып баратканда сүйүнүп, мен сендей жаштар менен сүйлөшкөндө кубат алып калам, келечегиме ишенип калам деп сүрөттөлөт да. Ошол Касым Тыныстановдун эмгегинин артында баягы алфавит түптөлүп, ушул окуялар сүрөттөлүп келет да. Анан аягында ушул китептеги мындай денеңди дүр этирип таасирленте турган жерлери бар да. Ал ошол Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдордун, Төрөкул Айтматовдордун ошо репрессиянын курмандыгы болуп калышы бул өтө аянычтуу. Себеп дегенде ушунчалык эмгек кылып, элине кылып, анан ак жеринен алар деген жалган жала менен ошол кездеги бир аеосуз саясаттын артынан булар жанын курмандыкка беришкен да, бул инсандарчы. Ошол жердеги сүрөттөлгөнү, камерада отурганы, алгач ошол камерада отургандагы биздин күзөтчүлөр ошол кездеги биздин НКВДнын кызматкерлери болуп калышат да. Анан НКВДнын кызматкери сурап атпай, сиз деген профессор дейт го депчи. Анан профессормун, профессор деген кандайча профессор болуп калгансыз сен, Ломоносов дегенди билесиңби депчи сурайт да. Анан билем десе, ошол Ломоносовдой болгон профессор да кубат деп Касым жооп берип атат да. Анан ошол кездеги НКВДнын Кыргызстандагы өкүлү күзөтчүнүн кызматында туруп, Касымдын кутулуп кетишин ал дагы аябайт да. Силер кутулуп кетсеңер экен, биз эчтеке болбой калдык дейт. Биз бияктагы НКВДнын кызматкерлери эчтеке болбой мындай күзөтчү болуп калдык. Бизге Москвадан мындай башкезерлер, Лотусманов баштаган топ келип, аеосуз жазага тартып атат деген аянычтуу сүрөттөлөт. Ошол кездеги
Касым Тыныстановдун ушунчалык сен мойнуңа ал деп такайт да окуяларындачы мойнуна албайт. Анткени ал жердеги ошол учурундагы Поливанов деген белгилүү тилчи полиглот окумуштуу болот. Ошол окумуштуу менен болгон байланыш аркылуу бул силер улутчулсуңар дегени, өзүңөрдүн көргө энчиңерге улуттук иденттүүлүк тартып атасыңар деген ошол кездеги коммунисттик же болбосо совет өкмөтүнүн саясатынын арты менен ушул инсандар курман кеткен экен да. Анан ушул китеп мага аябай таасирлентти. Себеп дегенде ушундай инсандардын арты менен бүгүнкү күндөгү Кыргызстан түптөлүп, мамлекет болуп, кыргыз тили сүйлөнүп, кыргыз жаштары кыргыз тилинде сүйлөнүп баратканы кайсы бир деңгээлде ушул адамдардын салымы деп айтсак болот. Мен статистиканы карап чыктым да, дүйнөдөгү сабаттуулук боюнча Кыргызстан Google'дан карап көрсөңүздөр 16-орунда турат экен. Кыргызстанда 99,4% калктын курамы сабаттуу деп эсептелинет экен. Бул биздин салыштырып айтканда дүйнөдөгү бай, калкы көп, укмуш мамлекеттер бар го, аларды карап көрө турган болсок 100, 112, 140 деген сандарда жүрөт да. Балким биз ошол кезде Ишеналар Абаевдардын, ушул инсандардын ак эмгегинин кызылдай жанын карш үрүп, тил үчүн, келечек үчүн, билим үчүн жүгүрткөн эмгегинин акыбети бүгүн дагы ошонун түшүмүн көрүп, ошонун арты менен кыргыз жаштары толугу менен катсап аты жоюлуп турганы ушул адамдардын эмгеги деп айтсак болот. Экинчи китептен үзүндү окуп берсем болобу? Азыр сизден суроо берип алайын. Мисалы кайсы бир китепти окусаң, мындай каармандын кандайдыр бир сапаттарына баа бересиң, суктанасың, анан өзүңө да жуктуруп аласың дегендей. Касым Тыныстановдун сизге жаккан сапаттары ушул китеп боюнча? Касым Тыныстановдун ушул китеп боюнча жаккан сапаттары анын эмгекчилдигинде, аракетчилдигинде, анан билимдүү болгону. Себеп дегенде биринчи катсап аталарды араб алфавитинде жоюлуп, андан кийин кириллица менен жоюлуп, латын алфавити менен катсап аты жоюлуп, кайра орус тилинде, кыргыз тилинде сүйлөй билгени, жаза билгендери мага өзгөчө таасир берген. Анткени бул адамдардын билимдүүлүгү, ушул сапаты, анан мекенчилдик сапаты мага аябай таасир берди. Себеп дегенде ошол жантыгынан жата калып, тил үчүн, кыргыз жаштар үчүн жүгүрүп, анча-мынча жанын тобокелге салып, агартуу иштерин жүргүзүп жүргөнү кайсы бир деңгээлде ушул сапаттары мага таасир берди да. Анан айтып отурсам, мындай адамдык сапатына баамдап бере турган, ошол жөнүндө баяндап бере турган, ачыктап бере турган инсандар, ошол кездеги замандаштар болбосо дагы, ошо замандаштар менен чогуу жүрүп калган инсандар дагы бул тууралуу айтып берсе, кеңири тема болот болуш керек. Менин китептен үйүлүк алган сапатым ушулар болду. Жакшы. Анан авторго жолугуп калсаңыз кандай суроо берет элеңиз? Мисалы, бир китептерди окуп, автордон моуну сурайт элем деп, айрыкча биздин Айтматовдун китептеринде окуп бүткөндөн кийин суроо ичиңде калып кетме адат бар да. Эгерде авторго жолугуп калсаңыз, эмнени сурайт элеңиз биринчи орунда? Авторго жолугуп калсам, ушундай сөздөрдү кайдан таптыңыз демекмин. Себеп дегенде, бул китепте ошол өмүр жолу жөнүндө жазып атып, анан сөздөрүн кадимкидей окуп атсамчы, тамакты даамды сезесиң го, ошондой сезилет экен да. Себеп дегенде, жеңил жазылганы, анан кыргыз тилиндеги укмуш керемет сөздөр менен ушунчалык сөз байлыгы кенен колдонуп жазылган экен. Мен ушул сөздөрдү кайдан таптыңыз, кантип жаздыңыз деген жөнөкөй эле суроо бермекмин. Калган ичиндеги чыгармадагы нерселер бул тарыхый фактыларга негизделип, анан автордун ой пикири кошулуп жазылган экен да. Мага ошол сөздүн даамын сурамакмын. Эң сонун ушул китептен окуйбузбу же башка? Ушул китептен окуп берейинби? Китеп качан жазылды? Эмне жөнүндө? Сөзүм кур болбош үчүн ошол касыбыңызда аягында ушул нерсени ойлонот да.
ушунча эмгек кылып элине ак кызмат кылып турганын куру жала менен өлүм алдында турган кезде мен эмне кылдым, мен эмне иш жасадым, менден эмне алат, эмнем калат деп ойлонгон. Ушул жерде ушул ойду айткан экен да, бул сөздүн куру болуш үчүн жүзүндө окпогон жакшы болот. Ал ушуларды ойлоп, өткөн күндүн алоолонуп күйгөн отунун жалынынан, кыйноонун 40 тозогун көргөн жанына жагымдуу бир нерсе издеп, сынганы калган өмүрүн сыйлап, өзүнчө иштен түйшөлүп, көзү өрттөй кызарып турду. Өкүнүп да, өксүп да, кайра бир туруп, кайраттанып да, ошол өкүнүч менен өксүүдөн, кайгы менен кападан жашоо кубанычын, өмүрдүн өчпөс жарыгын көрүп, анан аны эстеген сайын кыл аркандай чыйралып, ак таң атаар алдында кең асманга балбылдап чыккан жылдыз, чолпон жылдыздай жаркырап да турду. Бирок аны ошо асман жердин ортосунда ак жарык чачкан керемет нурун, кең ааламды тазалык шооласына жууган жарыгын эч ким байкабай калды. Өмүр түгөнбөс дайра, бүтпөс ыр тура дейт. Менин эң чоң эмгегим дейт, сөзүм калды дейт. Сөзүм жазылып калды. Ошол сөзүмдү келечекте кыргыз балдары кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде окуп, кыргыз тилинде жазып турса, менин эң чоң эмгегим ушул болот деп. Кандай ойлойсуз ушул өзүнүн кыялданганы азыркы жаштар автотабызбы? Кайсы бир деңгээлде ушул инсандардын арты менен жолун жолдогон Кусейин Карасаевдин Кусейин Карасаевдин тартып, кыргыз тилине, кыргыз тил илимине салым кошкон биздин окумуштуулар, академиктер бар. Алардын дагы эмгеги менен бүгүн кайсы бир деңгээлде жаман дей берсең, ушундай болбой калды дей берсек болбой калат жана элечи. Бирок кыргызча сүйлөшүп, кыргызча баарлашып, кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинде ой пикир айтып, кыргыз тилинде азыркы жаштар керемет сүйлөп атпайбы? Чаңын чыгарып сүйлөп атат го кыргыз тилиндечи. Кыргыз тилинде буюрса мисалы башка тилдерди кыргыз тилинин грамматикасы аркылуу үйрөнүп атканыбыз, менимче ушул инсандардын үмүтү дагы, тилеги да ушул болсо керек. Кыргыз тили сүйлөнүп калса, кыргыз тили мамлекеттик тил болсо деп бара-бара биздин тилге болгон сый-урматыбыз, жаштардын мамилеси, биздин мамилебиз өзгөчө урмат-сыйга татып баратат ошо тилге карата. Буюрса алдыда мындан дагы жакшы болот деген оюмдамын. Себеп дегенде биздин азыр заманга шайкеш жүгүрүп баратат да кыргыз тиличи. Мисалы толук кыргыз тилинде мыйзам жазсаң болот. Толук кыргыз тилинде адабият которсоң болот. Толук кыргыз тилинде IT технологиялардын теримдерди которуп атабыз. Ошолорду кыргыз тилинде айкалыштырып, заманга жарышып, улантып кетип баратканыбыз менимче ошо үмүт тилек акталып баратат деген ойдомун. Инсон экинчи китеп дагы ушул китепке улай эле. Кыргыз тили бул сөз. Биз кыргыз тилин сөз аркылуу үйрөнүп, сөз аркылуу мурастап жеткирип, сөз аркылуу улантып, сиз экөөбүз да сөз аркылуу маек куруп жатабыз. Бул мен дагы бир таасирленген өзгөчө китеп. Бул сөз жөнүндө сөз. Сулайман Рыспаев агайдын жазган ушул китеби, эмгеги өзгөчө баа берем. Себеп дегенде дүйнөдө сөз үчүн эле да, өзү сөз жөнүндө эле ушундай 250 беттик китеп барбы же жокпу айта албайм. Бирок ушул кыргызда ошо сөз жөнүндө сөз 250 беттик китеп бар да. Сөзгө эле арналган. Элестетип көрсөңүз, ушул сөздү айтып атпайбы? Дүйнөнү сөз сактап турат дейт. Сөздөр кайдан жаралат? Сөз табияты табышмак, сөз ыйык, сөз адамдын маданияты. Сөз керемет, сөз бир адамдын көзүн ачат, бир адамдын жолун ачат, баар адам мурда жүрөгүн ачат. Сөздү өлтүрбө, өлгөн сөздү тирилт. Ушул китептин артында сүйгөн жардын сырдуу жылмаюусу да сөз. Көз жашы да сөз. Сүрөтчүнүн боёгу да, музыканттын ар бир нотасы да сөз. Арифметиканын шыгыраган цифрасы да,
геометриянын чексиз сызыгы, дүйнөнүн улуу картасы да сөз. Ыйык Курандагы А дегенде сөздөн башталган. Океандай улуу эпос Манаста сөздөн жаралып, сөз бар үчүн жашап келет деген. Сөзгө ушунчалык сөз деген эмне? Аны кантип сүйлөш керек? Эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек? Кыргыздын сөзү кандай болгон? Баланын сөзү кандай болгон? Элдин сөзү кандай болгон? Сөз тууралуу ушунчалык ачыктап берген да. Бир макал бар, биз дайым эле колдонуп жүрөбүз да. Өнөр алды кызыл тил деген. Эмне үчүн өнөрдүн алды уста, өнөрдүн алды күйүүчү, же болбосо өнөрдүн алды ырчы, өнөрдүн алды акын деп айтылган. Өнөрдүн алды кызыл тил деп айтылган. Тил аркылуу акын ырдай, тил аркылуу ырчы ырдай, тил аркылуу сен сөз сүйлөйсүң, тил аркылуу сөз жаралат, тил аркылуу шедевр чыгармалар жазылат, тил аркылуу адабият жаралат. Демек, ушу кыргыз башында эле айткан экен элибиз. Өнөрдүн алды кызыл тил деп. Тилден эмне чыгат? Сөз чыгат албетте. Ошол сөздү кантип сүйлөш керек? Сөз адамдын маданияты дейт. Адамды дейт. Ушу китепте Кудай Таала ушунчалык сулуу жараткан дейт. Ал табиятынан эле сулуу дейт. Эгерде ал адам сулуу сүйлөп кое турган болсо, андан бетер анын ажарын ачып коет дейт да. Мен ушу китепти окуп отуруп, ар бир сүйлөп аткан сөз бул күч экенин, ар бир сөз энергия экенин, эки адамды бириктирген, эки адамды ажыраштырган, эки элди достоштурган, эки элди касташтырган сөз экенин баяндап, анан кантип сүйлөш керек экенин риторика жөнүндө баяндап бергени мен үчүн ушунчалык таасирдүү болгон бул китеп. Ушу китепте ушундай баяндап берем. Жакшы. Айтып өткөн биздин каймактарда сөз үчүн жанары кыйылып кеткен да. Анан ичинде айтсаңыз, биз баягы балким ката кетирип жүргөн нерселер жазылган, ошолорду бөлүшө кетсеңиз да, мисалы ушул жерден ушундай сүйлөшүбүз керек экен, биз могул ушул эрежелерди турамыз колдонуп жүрбөйбүз деген сыяктуу. Эне тил жөнүндө мисалы, эне тили асыресе кыргыз тили. Кыргыз тили кыргыз тилчилерге эле керек эмес. Ал жалпы кыргыз элинин улуттук энчиси. Эне тилибизди кыргыз тилчи илимпоздор жараткан эмес, аны кыргыз эли жараткан дейт. Демек, бул жерден ала турган сабак, мисалы, тилчи десе эле ошо тилчилер кыла турган, тилчилер сүйлөй турган, ошо тилчилер эле нукура тилде сүйлөш керек экен, таза кыргыз тилде сүйлөш керек экен эмес. Бүтүндөй кыргыз элинин улуттук энчиси экенин, кыргыз тилин кыргыз тилчилери эмес, кыргыз эли жараткан экенин бул жерден ала турган насаат ушу жаштарга осуят кылып калтырып атат да. Демек бул биздин ар бирибиздин кыргызмын деген жарандын энчиси экен, ар бир мамлекеттин кыргыз мамлекетинин жараны кыргыз тилинде сүйлөшү билели, жаза билели, сүйлөй билели деген осуятты айткан экен. Мына жалпы ошол сүйлөйт десе эле сүйлөй билбеш керек экенин айтат да. Сөздү сүйлөп жаткан эле болбосо, баардык адам эле сөз биле бербейт. Сөз билген адам анын ички поэтикасын, тышкы музыкасын сезет, туят. Сөз билген адам сүйлөсө, ал ырдап турган сездейт. Сөз адамдын ички жигерин аныктап турат. Сөз билген анын баасын, күчүн туйган адам таасын так сүйлөп, тандап таап айтат. Бул жерде падыша тактан куласа, анын ордун башка бирөө басат дейт. Эгер даанышман бул дүйнөдөн кете турган болсо, анын сөзү калат дейт да. Ошон үчүн мындай ар бири сүйлөп аткан сөз эле күнүгө сөз калабыз да. Күнүгө ошо сөздүн үстүндө жүрөбүз го. Сүйлөгөндүн деле сөз, уккандын деле сөз. Ошон үчүн кечке сөз боло бергенден кийин ошо сөздүн кудурети жөнүндө айтканда, ар бир сөз баасы бар экенин, кандай сөз эл эсинде кала турганын, кандай сөз даанышман сөз экенин, кандай сөз курт сөз, кандай сөз күчтүү сөз боло турганын. Анткени ушу сөз менен адамды ойготуп дейт. Адамдын көңүлүн оорутуп, адамды керек болсо өлтүргөнгө чейин ошо сөз маанилүү экен. Ошол сөздүн табияты, сөздүн кудурети, сөздүн мааниси тууралуу ачыктап берген китеп. Буюрса, бул эле китеп эмес, буюрса дагы көп китеп бар го. Мен үчүн бул сөз жөнүндө сөз эмне үчүн таасирлентти деген жыйынтыгында айта турганым.
баардык сөз жөнүндө сөз китебинен башка китептин баары сөз аркылуу жазылган да. Ошол китептердин сөзүн, даамын, табиятын сезип окуш үчүн ушу сөз жөнүндө сөз деген китепти окуш керек деп ойлойм. Эң сонун. Азыр эми бизге дайыма берип жүргөн сурообуз. Негизи эле адам баласы эмне үчүн китеп окуш керек? Адам баласы эмне үчүн китеп окуш керек? Мен бул суроону күнүгө өзүмө берем да. Күнүгө берем, анан китеп жөнүндө сүйлөп жүрсөк, өзүмдөр ойлоном экен, эмнеге китеп окуш керек? Окуй деле койбойм. Окуй койсом эмне болот деп ойлойбуз да. Мисалы, могу жерде баш барбы? Моюндан өйдөчү. Анан бүтүндөй дене бар. Анан башта эмне бар деген суроону бере турган болсок, мээ башта жайгашкан, кулак башта жайгашкан, көз башта жайгашкан, мурун башта жайгашкан, ооз башта жайгашкан, тил башта жайгашкан. Демек, башка эмне салып атабыз, анан башка кантип башты өнүктүрөбүз, ошо мээни кантип өстүрөбүз, кандай сөз сүйлөйбүз, кандай сөз угабыз, эмнени көрөбүз деген нерсеге келгенде, ушунун баары белгилүү болуп калат экен. Мисалы, мен башымда бир ашып кетсе, 1,5 миң сомдук калпак турат деп коелу. Калпак эле турат. Мындан ылдый эсептей турган болсоң, сыртқы бут кийимден тартып, носкиңден тартып, костюмга чейин эсептей турган болсоң, көп сумма чыгат. Аны жайгыш, күз деп түрү менен. Биз башыбызга эмне салып атабыз, кантип салабыз, эмне аркылуу салабыз, кымбат баш кийим кийебизби, же алтындан оронуп алып башыбызга салып, өзүбүз кымбат көрүнөбүзбү, ошол аркылуу өнүгөбүзбү деген деле жолу турат да. Бул ошо мээни өстүрүш үчүн китеп окуш керек экен. Билим, илим, тарбия, таалим, маалымат, максат, кыял, ойлонуу, денени башкаруу, мамлекетти башкаруу, өлкөнү башкаруу, өзүңдү таануу, ушунун баары башта жайгашкандыктан, ошон үчүн мээни өстүрүш үчүн, маалымат алыш үчүн китеп окуш керек деп ойлойм. Мисалы, сиз өмүрү машинаны көрбөсөңүз, укпасаңыз, сиз ал жөнүндө маалыматыңыз жок да. Маалыматыңыз жок болгондуктан сиз машина жөнүндө кыялдана албайсыз. Сиз ойлоно албайсыз. Жана машинага отуруп айдайм деп максат кое албайсыз. Бирок мен сизге маалымат бере турган болсом, машина деген бар. Аны рулю бар, 4 дөңгөлөгү бар. Аны айдасаң, азыр турган жериңен жөө эмес, километр жерге учуп күйүп зуулап жетип каласың деп туруп, эгер сүрөтүн көрсөтө турган болсом, эгер видеосун көрсөтө турган болсом, эмне болот сизде? Маалымат пайда болот. Маалымат пайда болгондон кийин сиз ошону кыялданып баштайсыз. Кыялдангандан кийин максат коесуз. Максат койгондон кийин ага жетесиз. Анан дагы бир нерсеси, маалымат алыш үчүн окутуп турган болсок, экинчиси китепти биз китеп окубагандыгыбыз үчүн артта калдыкпы, же артта калгандыгыбыз үчүн окубайбызбы? Ушул суроонун жообун таба турган болсок элечи, белгилүү да, биз Чыңгыз Айтматов чыгармаларын деген немистер окусун, орустар окусун, дүйнө окусун деп жазган эмес да. Алгач дегенде кыргыздар окусун, кыргыз балдар окусун деп жазган да. Биз Чыңгыз Айтматовду калтырып кеткенден ошо китеп аркылуу окуйбуз. Жусуп Абдрахмановдун жазууларын каяктан окуйбуз, ал китеп аркылуу окуйбуз. Биз инновациялык технологиялар жөнүндө маалыматтарды китеп аркылуу окуйбуз. Арифметиканы да китеп аркылуу окуйбуз. Куранды да китеп аркылуу окуйбуз. Манас эпосун да китеп аркылуу окуйбуз. Буга чейинкисин билбейм, бирок мындан кийин биз китеп окушубуз керек, өсүшүбүз керек. Себеп дегенде биз таң атаныбыз. Окудук, үйрөндүк. Эми биз уккан элбиз го, көбүнчө сапатыбыз бар. Ыр менен келген, күбө менен келген, маданият, руханий билим аркылуу, жана салттуу билимдер аркылуу келген да бизгечи баардык нерсе. Анан эми мындан кийин биз тааныдык, тааныдык, окуган дагы, уккан дагы эл болушубуз керек. Ошон үчүн китеп окуш керек. Мен сонун. Кийинки суроо, кайсы китепти окугуңуз келет? Жетпей жүргөн китеп барбы? Окусам сонун болот деп таап деп. Эми андай китептер, китеп чөйрөсүндө жүрүп таап атабыз көп эле китептичи. Анан мен биле элек дагы, мен окуй элек дагы китеп көп да. Мындай суроо берейинчи.
кайсы китепке аябай издеп аракет кылып жеттиңиз? Кайсы китепкеби? Эми ушул эмгек менен жеткен китеп жөнүндө айтайынбы? 10-класста адабият сабагынан берген эжекебиз бизге Мукай Элибаевдин Узак жол деген чыгармасы жөнүндө айтып берип калды. Ушунчалык сүрөттөп айтып берди. Ушундай орус аскерлери келатат дейт, жазалоочу отряддар келатат дейт. Анан баягы улуу малын айдаган, жанын айдаган бай кедей дебей, кем багалы дебей журт келип чоң дарыянын жээгине келип жайгашып, байлар бирден жылкы союп, казан асылып отурган кезде Замбиректин үнү угулду дейт. Ошол кезде Мукайдын менен бараткан бөлөктөрү Бектайыр жаргылчак көтөргөн дейт. Ошонун милдети ошол болгон дейт. Жаргылчак көтөргөн Бектайыр баары баш болуп ошол жердеги ак элечек жана апалар, бешик көтөргөн келиндер, аксакалдар, балдар ошол сууга жабыла өтүп баары мал жан дебей кирип кетти дейт. Анан күпүлдөп кирип аткан суу, кечинеси кирип аткан сууга малы да агып атат дейт, жаны да агып атат дейт. Ошол жердеги бешик жан балдар агып атат дейт. Анан байбичелер жетелешип барып агып, анан суудагы адам денесин баткырбай, улама кыз барып четке чыгарып коет деп китептин жүзүндө айтып берди. Анан ал китепте кыскартып берилип калды да. Ошол китепти окугум келип, ушундай кыз жашоосу чагылдырылганда ошол жерде ачык мындай жазылган го. Андан мурда китепканаларды кылып турчу да. Аттай мээнет кылып барып Узак жол деген китепти мектептин китепканасын ачтырып эжекемдин барып. Анан ичинен алып, эски китепти, көп китептердин арасынан тандап туруп, ошол китепти барып турам үйгө түн менен отуруп алып, муздак үйгө отуруп алып турам, паракта отуруп туруп окуп койгом да. Менин эң мындай алгачкы окуучулук кезимде издеп барып туруп таап окуган китебим ошо Узак жол болгон. Эми китептен тышкары дагы суроо берсек, сиз үчүн ийгиликтүү инсан ким? Ийгиликтүү инсан деген бир адамды айтсаңыз болот, же алардан ийгиликтүү инсандын сапаттарын айтып өтсөңүз болот. Ийгиликтүү инсан дегенде ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Ар бири окуучу мисалы окуунун аягында жакшы окуп бүтүп грамота алса, окуучу үчүн ошол ийгилик. Ал эми студент үчүн жакшы окуп, сессиясын жакшы тапшырып, анан окуудан отчисление болбой дипломун алып кетип атканы студент үчүн ийгилик. Ийгилик жөнүндө ар бирибиз ар кандай түшүнөт экенбиз. Анан ийгилик десе эле биз чоң бир завод ачып койгон, анан акылдуу сөздөр сүйлөп койгон, анан кымбат кийинип койгон адамды түшүнбөш керек экен да. Менин оюмча, биздин учурдагы ошо ийгиликтүү инсандар жөнүндө мындай айта турган болсок, мен ойлоп койдум, ушул китептерди мен жогоруда айтып аткан китептерди окуп чыгып, биздин ата-бабаларыбыз ийгиликтүү деп айтат элем. Неге? Айтайынбы? Ала тоодой бейиштей болгон жерди жашап атабыз деп сыймыктанабызбы? Биздин ата-бабалар ошол жерди бизге калтырып кеткен. Кемитпей, коргулбай, тепселетпей, биздин ата-бабалар ошол жерди бизге, ошол генди, Кыргызстанды калтырып кеткен. Эң биринчи ийгиликтүүлөр биздин ата-бабалар болгон. Элим экинчи ийгиликтүүлөр ошол кездеги 1924-жылы 37-жылы Кыргыз СССР кылып мамлекет катары түптөп кеткен биздин чоң аталар деп ойлойм. Экинчиси болсо, үчүнчүсү бул бизди эгемендүү Кыргызстан кылып илимине салым кошуп кеткен Ополтодо эмгек кылган инсандар бар. Мен ошол биздин аталарыбыз деп айтам. Кийинки төртүнчүсү буюрса таскагы таш жарган, басканынан чаң чыгарган, кылган ишинен май чыгарган
келечек муун келатат. Ошондой жаштар бар, көрүп эле атабыз. Мен ошолор ийгиликтүү деп айтам. Анан ар бир сиз дагы ийгиликтүүсүз. Анткени сиз ушул нерсени чыгылдырып, тартуулап берип атпайсызбы? Сиздин ийгилигиңиз ушул да, ушул менден интервью алсаңыз, дагы башкадан интервью алып, китеп окуп калышына, илим алып калышына, үлгү алып калышына себепкер болсоңуз, сиздин ийгилигиңиз. Мен ийгиликти ушундай эле түшүнөм. Анан ийгилик жөнүндө айта берсе болот го, баягы эмгекчил инсан дагы дегенчи. Ошондон мен айтмакмын эми ийгиликтүү инсан деп ушул сиздин ата-энеңиз депчи. Себеп дегенде ар бир ата-эне баласынын эли жерине кызмат кылганын көрсө, ал ата-энелердин сезимин айта албайт экен да, эч ким акындар жаза албайт экен, жазуучулар чыгарма кыла албайт экен, ал башка дейт да. Ошол себептен баягы ата-энеңди жер каратпа деп кыргыздар жакшы тарбиялайт го. Ошол себептен бул дүйнөдө азыр эң ийгиликтүү инсандар ошо сиздин ата-энеңиз, дагы эли жерге кызмат кылып аткан жаштарыбыз бар. Ошолордун ата-энесине биринчи орунда чоң ыраазычылык билдирип кетип, сонун адамдар да, ушундай асыл адамдарды, асыл жаштарды чыгарып келатканчы. Анан кийинки суроо, сиз сыйлаган саясатчы бизден азыркы заманыбызда. Саясатчы. Эми биз да жана айтып өтпөдүңүзбү, жаман десе жаман болот депчи. Анан азыр биз дагы эми элибиздин баарына белгилүү жаман дей беребиз да саясатчылардычы. Бирок андай эмес да. Ооба. Саясатчы дегенде ошо саясий чөйрөдөн көп болду да, көп оолагыраак маалымат бергенди караганда аябай алысыраак жүрөм да, карап жүргөндөчү. Жок, мен бул жерден кимди жактайсыз, кимди эмес, сыйлайсыз да эми саясатчы катары. Саясатчы катары сыйлаганда? Саясатчы катары. Барбы өзү? Саясатчылардын кимдери бар? Мен сыйлаган саясатчылар. Мен саясатчы дейбизби? Бул мамлекеттик ишмер, саясатчы да. Мен сыйлаган Медеткан Шеримкулов деген аксакалыбыз бар. Ошол кишини сыйлайм да. Анткени жүргөн турганынан тартып, сүйлөгөн сөзүнө чейин ушунчалык баягы мамлекеттик ишмер экенин үлгүсү даана байкалып турат. Эң сонун саясатчылардын бирин айтып өттүңүз, мен аябай сыйлайм. Табышмакка кандайбыз? Табышмакты окууну биз бүткөндөн бери табышмак кылган элекпин өзү. Анда биринчи баягы биз табышмактан да беребиз. 53 табышмак ошолордун бири. Апаңдын сиңдисинин жездесинин баласы сизге ким болот? Апамдын Апаңыздын сиңдисинин жездесинин баласы. Апамдын сиңдисинин жездесинин баласы деген мен өзүм болуп калбаймбы? Өзүм болуп калат окшойм. Жакшы, азыр мен сизге макалдарды көрсөтөйүн. Ошол биз деген сүрөттөрдөн макал түзгөнбүз. Ошолорду таап көрүңүз. Кыргыздын эле макалдары, биринчи макалды карасаңыз, Колдон келет болду экен. Телефондан карай беребиз. Болушунча. Жакшылап ойлонуп, ушул жерден бир макал чыгарыш керекпи? Бир макал катылганда, ошол сүрөттөрдө. 6 сүрөттүн ичинде.
Агит бир, карит бир, баары бир. Ит. Өзгөчө экен, өзгөчө. Разминка болду да бул. Разминка болду бул. Агит бир, карит бир, баары бир. Так, кийинки макалга көңүл бурабыз. Бул жерде үй бүлө бар экен. Албетте үй бүлөгө тиешелүү. Жакшы аял, жарым, ырыс, жаман аял. Күндө уруш деген. Туура. Жакшы жубай, жарым ырыс, жаман жубай, күндө уруш. Күндө уруш. Ошо аракелде сонун өзгөчө экен. Үчүнчү макал. Үчүнчү макал. 3 макал дайындап элек бүгүн. Бул жерде токчулук бар окшойт. Ашыкча тамак бар экен. Бая кээде ушинтип менден сурап калышчу да. Неге ушундай деп суроо берипчи. Анан өткөндө ошо карап атсам кыргыздын макалдарынын арасында жүрөт да ошо. Деп бүгүн катайынчы деп. Киши турат, арак киши. Бала турат. Анан сен бирөө жашаш үчүн бирөө жашаш үчүн жейт, бирөө жеш үчүн жашайт. Баракелде. Сон макал экен, сон сөз экен. Баракелде. Тапсалып экен. Эрлан мырза, рахмат. Бүгүн ушундай келип, өзүңүз жакшы көргөн китептер менен бөлүшүп, кызыктуу маек куруп бергениңизге Кудай буйрса алдыда дагы көптөгөн жаңы долбоорлорду чыгарасыздар деген ойдобуз. Анан канча бир жылдар өтүп, сиздер жөнүндө дагы китеп окушуп, өмүр баяныңыздарды айтып, сиздер басып өткөн жолду суктанып карашып, сиздерге түзөлгөн жаштар көп болсун. Кудай буйрса ушул илим билим менен баягы илим жолунда, билим жолунда жарышкандар утулбайт дейт. Илим билим жолунда жарышып, эч качан баягы артта калбай, дайым алдыга умтулган жаштардан болуп жүрөңүздөр. Рахмат дагы бир жолу. Сиздерге да тренерыңызды билдиребиз. Рахмат, бар болуңуздар. Чыгармачылык ийгилик.